Жыл сайын Ороз айында ушул уникалдуу базарды уюштуруу салтка айланды. Аба ырайына карабастан мында ооз ачууга арналып үй шартында жасалган түргүн даамдар чыгарылган. Анын арасында Рамазанда гана жасалуучу таттуу азык дагы сатылып жатат. Ал нишала деп аталат. Өзү 100 сом болуп атат мына. Грамга 250 грамдан болот. Так жакшы болуп атат азыр. Анча-мынча билип калышты уже. Только орозодо чыгарып берсек алып кетишет. Анан бул аппетит ачат да, али оокат өтмөй коет дейт да мында. Жегиси келбей тургандан бери жеп алса, сразу аппетит ачылып, жегиси келет дейт. Базарда куурулган, кайнатылып бышырылган эт азыктары, нандын, таттуулардын түрлөрү, мөмө жемиштер, деги эле кардарга тандоо көп. Самса кылып чыгабыз үйдө, патырнан кылып чыгабыз, мына боорусактарды, пирожкилерди кылабыз, жумуртканы пиширебиз, эттерди өзүбүз пиширип чыгабыз. Жылкы союп алабыз, каздарды өзүбүз кылабыз. Бардыгын өзүбүз кылабыз. Саат 8-де баштайбыз заготовканы. Саат 2:30 бүтүрөбүз, полный алып чыгып мына жерде сатабыз анан. Элдерге жакшы, мындай кымбат эмес, жакшы. Бул базарды жергиликтүүлөр ифтар базар деп аташат. Анткени бул жерде күнүнө 3-4 саатка соода кызып, Ороз айында гана иштейт. Мындагы тамак аштын баалары дагы ар бир кардар үчүн жеткиликтүү дешет сатуучулар. Биз ачылганыбызга 4 жыл болуп атат, уже 4-нчү сезон. Бул эмнеде Ороз айында иштейбиз. Орозо башталганда иштеп, анан айт майрамга чейин үйрөнүп калган окшойт уже клиенттер делечи. Постоянно айка жака өтүп атып, постоянно токтоп алышат. Эч ким билбейм мен, ушунчалык элдер көп болуп атат, үйүндө элдер тамак жасабай койгонго деп күлүп коем менчи. Постоянно жакшы элдер, наразычылык жок. Баардыгы сонун экен, биз каалагандай эле биз күн эле алабыз да. Бизге окшогон базарда иштегендерге эле жакшы да, үйдө болсо бөлө. Всё баардыгы халал, жакшы, домашний. Постоянно ушул жерден майда чүйдө алып кетебиз. Баардыгы жагымдуу, даамдуу дегендей. Ошо орозо башталганда ачылат, айтка чейин ачылып иштеп, ошо элдерге кызмат көрсөтүп келатат. Рахмат ушундай ачканына баардыгына. Баалары чөнтөккө ыңгайлуу. Биринчи жолу келдим. Көрүп азыр кичине бир базар кылып ушулардан бир көрүп неберелерди бир көрсөтүп айлантырып орозо ооз ачкынча кичине базар кылып берейин деп келген элем. Бирок жакшынакай экен, келип курсаң болот, келдик болгону. Мындай базар өлкөнүн бир канча аймактарында уюштурулат. Анын арасында Жалал Абадда 4-жыл катары менен соода жүргүзүүдө. Буга чейин 10дон ашык сатуучулар базарга чыкса, акыркы жылдары алардын катары дагы көбөйгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.